Коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо максатында коюлган тапшырмаларды жогорку деңгээлде аткаруу жана түзүлгөн кырдаалга карата ыкчам чара көрүү үчүн ички иштер органдарынын өздүк курамы күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөнү улантууда. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы билдирди. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери коомдук тартипти сактоо максатында жана ыйгарым укуктарынын чегинде коомдук коопсуздукту камсыздайт. Ички иштер органдарына жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн бир катар уюштуруу жана практикалык иш-чаралар кабыл алынып, комплекстүү иштер аткарылууда. Кылмыштуулук менен күрөшүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу жана коомдук абалды көзөмөлдөө, тартипти камсыздоо максатында ички иштер органдарынын өздүк курамы күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө өткөрүлдү. Милиция кызматкерлери жарандардын коопсуздугун камсыздоого бардык зарыл чараларды көрөт. Күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөө учурунда коомдук саясий кырдаалдын туруктуулугун камсыздоого багытталган аракеттер кабыл алынып, ошондой эле укук бузууларды алдын ала күчөтүлөт. ИИМдин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын бөлүктөрү жол кыймылынын коопсуздугун сактоо багытында да комплекстүү иш-чараларды колго алышат. Ошондой эле жол кыймылынын катышуучуларына жардам көрсөтүүгө жана жолдордо коопсуз шарттарды камсыздоого багыттуу иш алып барышат. ИИМ Кыргызстандын жарандарынын арасында коомду тынчсыздандырууга алып келген жалган маалыматтарды тараткандарды аныктоо үчүн жалпыга маалымдоо каражаттарына, социалдык тармактарга жана телерадио жыштыгына күн сайын мониторинг жүргүзөт. Коомдук тартипти жана коопсуздукту бузууга алып келе турган жалган маалыматтарды таратып, коомдук тартипти бузгандарга карата мыйзам чегинде чаралар көрүлөт. Ушуга байланыштуу айрым жарандар тарабынан социалдык тармактарда таратылган такталбаган материалдарга ишенбөөгө чакырат. Ички иштер министрлиги жарандардан кастыкты жана жек көрүүнү козутуу аракетин камтыган материалдарга, чагымчыл билдирүүлөргө ишенбөөнү суранат жана ошондой эле жарандарга кайрылып, мессенджерлердеги социалдык тармактарды чагымчыл, жалган материалдарды таратуудан алыс болууга чакырат жана мындай фактылар боюнча ички иштер органдарына кабарлап коюуну суранат.